بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Сүйіктүү мұсылман бір туғандар, Алла Субханаху ва Таала барымызға пайдалы илимдерди жана салих амалдарды насип етіп буйрусын. 40 хадистен бүгүнкү сабагыбыз, урматтуу мұсылман бір туғандар, 18-ci хадис. Ал-Имам ан-Навави рахимахулла 18-ci хадисти баяндап айтат: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي بعض النسخ حسن صحيح. Абу Зар радıyallahu anhudan жана ошондой эле Абу Абдуррахман Муаз ибн Джабал радıyallahu anhumadan риваят дейт. Ушул сахабалардан келет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: Иттақиллаха хайсума кунт. Кайсыл жерде болбогун Алла Субханаху ва Тааладан корккун. Кайсыл жерде болбогун Аллах Таалага такыбалык кылгын. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Жана ошондой эле күнөө ишти жакшылык иш менен күнөө иштин артынан жакшы иш жасагын, ошол күнөөңдү жууп кете тургандай дейт. Эгерде бир күнөө иш жасап ала турган болсоң, ошол күнөөнү өчүрө турган жакшылык, сооптуу амалды жасагын. Андан кийин вахаликин наса бихулукин хасан. Жана адамдар менен жакшы мамиледе болгун деди. Хадисти имаму Тирмизи рахимахулла өзүнүн сунанында алып келет. 1987 номерде хадисти алып келип, хадисун хасан деди. Бул хадистин өкүмү, даражасы хасан хадис деп айтты. Хасан хадис деген дагы, бул дагы амал кылууга жарактуу хадистердин бири болуп эсептелет. Китебинин кээ бир нускаларында хасанун сахих деп айткан. Хасан жана сахих деп айтканда. Хасан деген сөз сахих хадистен кийинки даражада турган хадис. Муну сабактарыбызда айтканбыз, качан хадис хасан болот дегенде, хасан хадистин шарттары кудум эле ошол сахих хадистин шарттарынын баары бир шартында айырмаланат. Ал кайсыл десе, хасан хадисти бизге жеткирип турган хадистин иснадындагы кишилер бар да, хадисти бизге жеткирген адамдар. Мисалы үчүн, имаму Тирмизи дейли, Тирмизиден пайгамбарыбыз сахабага чейин. Сахаба тештирилбейт. Анткени сахабалардын бардыгы ишенимдүү адамдар. Аллахтын сөзү менен, пайгамбарыбыздын сөзү менен. Эми ошол сахабаларга чейинки, мисалы үчүн, адамдардын бирөөсү ошол хасан хадистеги, мисалы, жанакы бир айырмачылык бар деген. Анын жаттоосу барбы, эске тутуму? Хадисти эсинде тутуп, аны адаштырбастан, эсинен чыгарбастан, ошол эске тутуму бир аз алсызыраак болот. Хафифу дабт деп коет.
Эгерде эске тутуму жакшы боло турган болсо, анын хадиси сахих болот. Бир гана айырмасын айтып атам да. Демек бул хадисти имаму Термизи риваят кылып туруп, ошол хасан хадис деп айтты. Бул дагы амал кылууга жарактуу хадис деген мааниде. Кээ бир нускаларында айтканыбыздай хасан, анан сахих деп дагы айткан. Эми бул жерде сөз көп, эмне үчүн хасан сахих деп айтат имаму Термизи дегенде, бул жерде алымдардын бир нече сөздөрү бар. Аларга токтолуштун кажети жок. Хадисти кээ бир алымдар хасан хадис деп айтышкан. Демек хадис амал кылууга жарактуу болгон хадис. Айтканыбызда имаму Термизи хадисти 1987 номерде өзүнүн сунанында алып келет. Бул хадисте, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге алымдар бул жерде эскерип тургандай 3 акыны эскерип атат. Биринчиси, Аллах өзүнүн акысын эскерип атат. Ал кайсыл акы? Аллахка такыбалык кылуу деген акы. Аллах өзүнүн акысын эскерип атат. Экинчи, адамдын өзүнө болгон акысы, экинчи акы. Ар бирибиздин өзүбүзгө болгон эмне? Өзүбүз үчүн өзүбүздүн мойнубуздагы акыбыз, мындайча айтканда. Аллахтын акысы айтканыбыздай, иттакиллаха хайсума кунта деген пайгамбарыбыздын сөзүндө. Кайсыл жерде болбогун Аллахтан корк деген сөзүндө. Бул Аллахтын акысы. Аллахтан коркуу, такыба болуу бул Аллахтын акысы. Ал эми биздин акыбыз пайгамбарыбыздын экинчи сөзүндө. Ва атби'ис саййатал хасаната тамхуха. Бир күнөө ишти жасасаң, анын артынан сооптуу жакшылык иш жасагын, ошол күнөөңдүн күнөөңдү өчүрүп кете тургандай. Демек бул тобо. Башкача айтканда тобо кылуу, жакшы амал жасоо. Бул өзүбүздүн мойнубуздагы өзүбүз үчүн акыбыз. Бул экинчи акы. Үчүнчү акы биздин мойнубуздагы адамдардын акысы. Демек Аллахтын акысы биринчи акы, экинчи өзүбүздүн акыбыз, үчүнчүсү жалпы адамдардын акысы. Ал кайсыл сөзүндө үчүнчү акы? Ва халикин наса би хулукин хасан. Адамдар менен жакшы мамиледе болгун деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүндө. Демек хадистин жалпы мааниси, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде бизге мына ушундай 3 акыны үйрөтүп атат. Аллахтын акысын, өзүбүздүн акыбызды жана башка адамдардын акысын. Аллах субханаху ва таала, урматтуу мусулман бир туугандар, Алу Имран сүрөсүндө, Алу Имран деген сүрөдө, Курандагы 133 аяттан 135 аятка чейин бизге азыркы хадисте эскерилген 3 акыны эскерет. Хадиске дал келген, кудум ошол хадисте эскерилгендей 3 акыны ошол Аллах субханаху ва таала ошол сүрөнүн, азыркы Али Имран сүрөсүнүн 133 аятынан 35 аятына чейин эскерет. Эмне дейт? Сари'у ила магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самавату вал арду у'иддат лил муттакин. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ушул аяттар. Аллах эмне деп атат? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Раббиңердин кечиримине шашылгыла дейт. Раббиңердин кечиримине шашылгыла. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Жана таквалар үчүн. Таква болгула дебеди Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи азыр хадисибизде. Кайсыл жерде болбогун таква бол деп атат. Кайсыл жерде болбо Аллахтан корк деп атат. Эми Аллах субханаху ва таала дагы айтып атат, ошол таква адамдарга дайындалып коюлган кеңдиги асмандар менен жердей болгон бейишке шашылгыла деп атат.
Такыбалыкка үндөп атат. Андан кийин ошол такыба адамдардын сыпаттарын баяндайт. Алар кимдер? Аллазина юнфикуна фиссарраи ваддарра. Ал такыба адамдар, урматтуу мусулман бир туугандар, жокчулукта болсун, барчылыкта болсун, садака, ихсан кылган адамдар. Вал казиминал гайз. Жана ошол такыбалардын сыпаттарынан ачууларын кармана билгендер, ачууларын жута билгендер. Вал афина анин нас. Жана адамдарды кечире билгендер, ачуусун дагы жутат, жана кечире билгендер. Андан кийин валлаху юхиббул мухсинин. Аллах мухсин адамдарды жакшы көрөт. Андан кийин дагы эскерип атат. Валлазина иза фаалу. Ал такыбалар дагы кандай адамдар? Валлазина иза фаалу фахишатан. Эгерде бир бузук ишти жасап ала турган болсо, күнөөнү. Ау заламу анфусахум. Же болбосо өздөрүнүн напсилерине өздөрү зулумдук кылып ала турган болсо, башкача айтканда күнөө иштерге түшүп кала турган болсо, закаруллах. Аллахты эскеришет. Аллахты эстөөгө кайтышат. Аллахты эстөөгө кайтышат. Фастагфару ли зунубихим. Аллахты эстөөгө кайтышып туруп, эми ошол күнөөлөрүнүн Аллахтан кечирилүүсүн суранышат. Таква адамдар. Ва ма ягфиру зунуба иллаллах. Аллахтан башка күнөөнү ким кечире алат? Аллах айтып атат. Аллахтан башка күнөөлөрдү кечире турган эч ким жок деп атат Аллах Таала. Ошентип такваларды сыпаттап келип туруп, Раббиңерге кайткыла, мага кайткыла деп Аллах Таала айтып келип туруп, алар ушундай сыпаттагы адамдар деп туруп, күнөөнү Аллахтан башка ким кечирмей келет деп атат. Жана алар валам юсирру ала ма фаалу ва хум я'ламун. Эми алар күнөөлөрүндө билип туруп, ошол күнөөлөрдүн үстүлөрүндө күнөөлөрдү жасап жүрө беришпейт деп атат. Кайра эле кайталап эле жанагы каталарын, күнөөлөрүн кайрадан кайталап жасап жүрө беришпейт алар деп атат, билип туруп. Демек Аллах субханаху ва таала бул аятта, урматтуу мусулман бир туугандар, уиддат лил муттакин, таквалар үчүн дайындалган бейишке шашкыла деп ошол таквалардын сыпаттарын баяндады. Хадисибиздин биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүндө кайсыл жерде болбо Аллахтан корк деп атат. Таква бол деп атат. Бул жерде Аллахтын сөзүндө дагы дал ошол маани эскерилип атат. Экинчиден, экинчи акы жана хадистеги өзүбүздүн акыбыз дедик. Ал тоого кылып истигфар айтуу, Аллахка кайтуу. Ал Аллахтын сөзүндө фастагфару ли зунубихим деген азыркы аятта алар күнөөлөрдү жасап алып, же бир өздөрүнө зулумдук кылып, же бир бузук ишти жасап алыша турган болсо, эмне деп атат? Аллахты эскерип, жана күнөөлөрү үчүн истигфар айтышат деп атат. Бул жерде дагы Аллахтын сөзүндө дагы эскерилип атат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде эскерилген сөзү. Айтты го, жамандык жасап алсаң, жакшы амал жаса деди. Бул деген сөз ошол жамандыктан токто, тообо кыл, анан жакшы амал жаса деген сөз. Кечирим сура, Аллахка кайт деген сөз. Бул жерде дагы ошол эскерилип атат Аллахтын сөзүндө. Ал эми жалпы адамдардын акысы, үчүнчү акы. Аллахтын азыркы аятындагы вал казиминал гайз, ачуусун баса билгендер, жана башкаларды кечиргендер деген сөзүндө. Себеби жакшы мамиледе болгон адамдын сыпаты ошол. Жакшы мамиледе адам айтып атпайбы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Эмне деп атат? Адамдар менен жакшы мамиледе бол деди үчүнчү сөзү хадистеги. Демек жакшы мамиледе болуу бизден талап кылган эң негизги нерселердин бири эмне? Алардын кетирген каталарын кечирүү, эгерде каталык кылып койгон болсо. Жана ошондой эле алар эгерде ачуубузга тийип ушундай бир мамиле жасай турган болсо, ачууну жута билүү деп атат. Ачуубузду кармана билүү деп атат. Демек Аллах субханаху ва таала, урматтуу мусулман бир туугандар, азыркы Али Имран сүрөсүнүн 133 аятынан 135 аятка чейинки сөздөрүндө кудум азыркы биздин хадисибизде айтылган 3 акыны эскерип баяндап атат. Аллахтын акысын, ал такыбалык, кайталап айта турган болсо. Жана ошондой эле өзүбүздүн акыбыз, ал тообо кылып истигфар айтып Аллахка кайтуу, биз өзүбүздүн мойнубуздагы өзүбүз үчүн болгон акы. Анткени биз тообо кылып кайтканда эмне бул өзүбүздүн гана пайдабызга, эгер кайтпасак өзүбүздүн гана зыяныбызга. Демек ал өзүбүздүн мойнубуздагы өзүбүз үчүн өзүбүздүн пайдабызга болгон акыбыз. Үчүнчү акы айтканыбыздай адамдардын акысы, ал ошол алар менен жакшы кулк мүнөздө, жакшы мамиледе болуу. Шейх айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын биринчи
кайсыл жерде болбогун Аллахтан корк деген сөзүн түшүндүрүп айтат. Фаяджибу алал муслим ан яттақия Аллаха фи айи макан. حينما يظهر مع الناس وحينما يكون وحده لا يتغير تعامله مع الله. Мусулман адамга важип болгон нерсе кайсыл орунда болбосун, урматтуу мусулман бир туугандар, эмне дейт? Аллахтан коркуп таква болушу керек дейт. Адамдар менен болгон жеринде болсун, адамдар көрүп турган жерде болсун, же өзү жалгыз болгон жерде болсун. Ла ятагайяр таамулуху ма'алла деп атат. Аллах менен болгон мамилеси өзүнчө болгондо башкача болуп, адамдар менен болгондо башкача болуп, андай өзгөрбөш керек дейт. Көрдүңүзбү? Аллахтын акысы кандай болуш керек экендигин баяндап атат. Ал эми амма иза кана ма'ан нас азхара тақва ва танассук. Ал эми адамдар менен болгондо ибадатчыл болуп көрүнүп, таква болуп көрүнүп, ва иза ихтафа анин нас, ал эми адамдардан өзүнчө болуп калган мезгилде, өзүнчө адамдар көрбөгөн жерде болгондо, бааразалла Аллах менен күнөөлөрдү жасап согушкан адам болуп, каршылык көргөзүп, фахада мунафик дейт, бул мунафик адам болот. Көрдүңүзбү? Аллахка таквалык кылуу, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи айтып аткандай, кайсыл жерде болбойлу, кандай абалда болбойлу, туура түздүктүү Аллах субханаху ва таала менен бирдей мамиледе болушубуз керек. Ошону айтып атат шейх. Чындыгында. Анткени жалгыз калгандагы жасалган күнөөлөр ал Аллах менен болгон чынчылдык эмес ал. Аллах менен ал кандайдыр бир алымдар айткандай Аллахты алдоо болуп эсептелет ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан го, кыяматта ушундай адамдар келет. Тоодой болгон сооптор менен келет. Тоолордой болгон сооптор менен келет деп атат. Бирок ал соопторунун баарын Аллах таала текке кетирип салат. Алар кандай адамдар эле алар? Бизге сыпаттаңыз Аллахтын элчиси деп сахабалар сурабадыбы? Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го, алар эгерде өздөрүнчө эч ким көрбөгөн жерде жалгыз калыша турган болсо, Аллах арам кылган нерселерди жасап киришет деген. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, биз Аллах менен болгон мамилебизди түздөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Кемчилдик баарынан кетет, бирок ошол кемчилдикте жүрө берүү бул адамдын өзүнө гана зыян. Көрдүңүздөрбү? Кайсыл жерде болбойлу Аллахтан чындап коркуу менен коркушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хутбаларын, баяндарын ар дайым баштаганда, урматтуу мусулман бир туугандар, о ыйман келтиргендер, Аллахтан чындап корккула, о адамдар, Аллахтан корккула, о ыйман келтиргендер, Аллахтан чындап коркуп жана жакшы сөздөрдү сүйлөгүлө деп ушул 3 аятын ар дайым кайталайт эле. Таквалыкка буйруп. Ошол таквалык биздин кандай болушубуз керек? Кайсыл жерде болбойлу, урматтуу мусулман бир туугандар, бирдей абалда болушубуз керек. Сахабалардын бири пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сурады го, о Аллахтын элчиси, мага бир насаат айтыңыз деп. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го, ушу таквалыкты айтып атат да. Бирдей мамиледе, түздүк мамиледе бол, ар дайым кандай жерде болбойлу, бирдей таквалык абалда болууну буйруп туруп айткан ошол сахабага. Кул аманту билла сумма истаким деген. Мага осуят айтыңыз. Ошол осуятты сизден кийин эч кимден сурабай турган болоюну Аллахтын элчиси деп суранганда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ыйман келтирдим деп айткан. Ыйман келтирген дагы кийин сумма истаким деген. Кийин түз жүр деген. Түз жүрүү жалгыз абалда болсун, бирөөлөр көргөн абалда, кайсы жерлерде болсун, эмне бардык жерде болуу керек. Ошон үчүн бул жерде шейх айтып атат, өзүнчө болгондо адамдар менен болгондо таквалыкты көргөзүп, Аллахты көп зикир кылган адам болуп көрүнүпчү, ал эми өзүнчө жалгыз калган мезгилде бүт жанакындай шерменде нерселерди, мисалы үчүн бүгүнкү күндө шерменде нерселер менен алек болуп, ар түрдүү биздин бүгүнкү күндө фитналар, азгырыктар, күнөөлөр биздин эс алган төшөгүбүзгө чейин кирип келбедиби? Алымдар айткандай, азыр сен күнөөнү артынан издеп, каражат кылып, колдонуп, бирдемең жумшап барбайсың ал жака. Сенин олтурган, эс алып аткан жериңде турат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн биз ар дайым Аллах менен болгон мамилебизди азыркы хадисте эстешибиз керек. Кайсыл жерде болбо, Аллах Тааладан корк деген. Андан кийин ошол кайсыл жерде болбогун деп атат хадисте. Эмне дейт? Шейх айтат: "Ядуллу аля анна ал-инсан яджибу алейхи ан ла янзура иля ан-нас."
Бұл сөзінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қайсыл жерде болбо деген сөзінде, болбогун Аллахтан қорқ деген сөзінде, қайсыл жерде болбогун деген сөзінде эмне деп атат? Мұсылман адам адамдарға қарабаш керек дейді. Болобу, болбойбу, айырмасы жоқ болуш керек ага дейді. Адамдардан қорқпош керек дейді. Валя яхшаннас, адамдардан қорқпош керек. Ва иннама яхшалла, балким Аллахтың өзінен қорқыш керек. Сава анкана мааннас, ау кана халиян бинafsihi. Айырмасы жоқ, адамдар менен болобу айтканыбыздай, же өзү жалгыз болобу. Неге? Ли анна Аллах я'ламу халаху. Анткени Аллах анын абалын билип турат. Хатта лау тавара аниннас. Жадагыс адамдардан жашырынып өзүнчө болуп алган болсо деле, өзүнчө турган болсо деле. Фа инналлаха ла яхфа алейхи шай'ун. Аллахка эч бир нерсе, урматтуу мусулман бир туугандар, жашырын калбайт, жашырын калбайт. Бардык нерсени Аллах таала билип турат. Аллах таала Али Имран сүресинин 5-аятында айтканда: "Инналлаха ла яхфа алейхи шай'ун фил арди ва ла фис сама." Аллах таалага жерде болсун, асманда болсун эч бир нерсе жашырынып же билинбей калбайт. Ястахфуна минан нас ва ла ястахфуна миналлах деп атат Аллах таала. Кээ бир адамдар алар адамдардан жашырынып, ошондой бир туура эмес нерселерди кыла алышы мүмкүн, бирок Аллахтан жашырына алышпайт деп атат. Аллахтан жашырына алышпайт деп атат. Ястахфуна минан нас ва ла ястахфуна миналлах. Амма нас фахум ла я'ламун ан батиник ва лау кунта жалисан байнахум. Анткени шейх айтат, анткени адамдар сен алардын арасында отурсаң деле, сенин ичиңдеги жүрөгүңдөгү нерсеңди билишпейт алар. Ва мин баби аула ан ла я'ламу анка шай'ан идha ихтафайта анхум. Эми сен алардан жашырынып алган болсоң, андан бетер билбейт алар. Кандай билет? Алардан жашырынып алган болсоң. Бирок Аллах субханаху ва таала билип турат деп атат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы өткөндө да хадисибизде айтканбыз, ихсан бул сен Аллахты көрүп турганыңдай ибадат кылуу. Кайсыл жерде болбойлу, биздин мамилебизде ошондой болуш керек. Дагы шейх айтат, кээ бир адамдар бар дейт. Мусулман адамдардын өлкөлөрүнө келгенде, мусулман чөйрөгө келгенде, намаз окугандардын чөйрөсүндө же айылында, ошолордун районунда жашап калган мезгилде ошолордун жашаган жерине келип калса, абхарал ислам, исламды көргөзүп, исламды карманып, фа ида захаба иля биладил куфр танаккара, капыр өлкөлөргө барып калган болсо, не дейт? Өзгөрүп, ва вафакал куфар ала ма хум алейхи, ошол ыймансыздар, капырлар кандай абалда болсо ошолордун абалына өзгөрүп, فيتلون كما تتلون الحرباء وهذا امر لا يجوز дейт. Өзгөрүп ошолордун абалына бул нерсе мүмкүн эмес деп атат. والواجب على المسلم ان يخاف الله ويراقبه سبحانه وتعالى في اي مكان وفي اي بلد. Кайсыл жерде болбосун, кайсыл өлкөдө, кайсыл жерде болбосун, Аллах тааланы күзөтүп, Аллахты менен бирдей мамиледе болуш керек деп атат. Аллахтан коркуу керек, кайсыл жерде болбосун деп атат. Көрдүңүздөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Абу Хурайра радıyallahu anhudan bir adam, İmamul Bayhaqi rahimahullah өзүнүн Az-Zuhdul Kabir деген китебинде алып келет. Bir kişi Abu Hurayra деген сахабадан биз айтып турган таквалык эмне деп сурайт. Аллахтан таквалык кылуу, Аллахка таква болуу деген эмне деп сурайт. Ошондо араайта тариqan за шаукин кайфа таснау иза машайта фихи дейт. Сен тикендүү жолдо басып көрдүң беле? Эгер тикендүү жолдо бассаң, сен кантип басасың дейт. Бут кийим жок абалда, тикендүү жол боло турган болсо, кантип басат элең билесиңби дейт. Ушундай жолдо бассаң, кантип басасың сен? Иза раайт аш-шаука адалта анху ау тажавазтаху ау касарт анху кала зака тақва дейт. Эми ошол сен тикендүү жеринен абайлап, тикени жок жергеден басасың дейт. Мына ушул таквалык дейт. Көрдүңүздөрбү? Демек, күнөөлөрдөн биз ушунчалык сак болуп, кансыл салих амал болсо, ошол салих амалдарды аткарып, ушундай абайлап жүрүшүбүз керек. Мына ушул таквалык деп атат. Ибнул Муътаз деген Аббасилердин доорундагы умаралардын, падышалардын бири айткандай: "Халлид зунуба сагираха ва кабираха зака тука васна камашин фаука арди шауки яхзару ма яра ва ла тахкиранна сагирatan иннал джибала минал хаса" дейт. Халлид зунуба сагираха ва кабираха зака тука дейт. Күнөөлөрдүн
кичүүсүн да чоңун да таштагын мына ошол такыбалык. Васна камашин фаука арди шауки яхдару ма яра. Тикендүү жолдо басып бараткан адамдын абалындай болуп жашагын. Такыбалыкты айтып атат. Вала тахкиранна сагиратан. Эч бир кичинекей күнөөнү бул кичинекей деп аны төмөнгө санабагын. Иннал жибала минал хаса. Анткени чоң болгон тоолор дагы таштардан турат дейт. Кичинекей майда болгон таштардан куралып, таштардан турат, чоң болгон тоолор дагы дейт. Мына ушул такыбалык деп айтып атат. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар? Такыбалык мына ушул. Алла субханаху ва таала буйруган нерселерди аткаруу, кайтарган нерселерден кайтуу. Кудум ошол тикендүү жолдо жүргөндөй ушундай абайлап жүрүш керек деп атат. Анан кичинекей күнөөлөр бул аны дагы такыбалык деп атат. Ал кичинекей күнөөлөр жасала бере турган болсо, ал чоң күнөөгө айланат. Көрдүңүздөрбү? Чоң күнөөгө айланат, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошон үчүн биз Алла субханаху ва тааладан ар дайым такыба болгонго аракет кылышыбыз керек. Бул ар бир адамдын милдети. Такыба болуу. Биз ойлобойлу, такыба болуу бул молдокелердин же дингемде катуу карманган, ошол жакта көбүрөөк жүргөн адамдардын милдети депчи. Жок, андай эмес. Ар бир адамдын милдети. Аллах жалпы мусулмандарга, ыймандууларга кайрылып атат. Аллахтан такыба болгула, корккула деп. Көрдүңүздөрбү? Бул илимдүүлөргө же айтканыбыздай динди бекем кармап, мындай жакын болгон адамдарга эмес, бул ар бир мусулмандын талап кылына турган нерсе. Анан урматтуу мусулман бир туугандар, бул такыбалыктын, Аллахтан коркуп такыба болуунун көптөгөн пайдалары бар. Бул дүйнө жана акыретте. Жанакы аятта айтты Аллах Таала, кеңдиги асман менен жердей болгон бейиш ошол такыбаларга дайындалып коюлган деди. Күнөөкөрлөргө, ыймансыздарга ал тозок дайындалган деп айткан. Ал эми ошол бейиш дагы такыбаларга деп атат. Ошол такыбалыктын, урматтуу мусулман бир туугандар, бир нече Куран хадисте айтылган пайдалары бар. Алла субханаху ва таала Ан-Нахл сүрөсүндө 128 аятында инналлаху ма'алладина тақау валладина хум мухсинун. Аллах Таала такыба адамдар менен бирге болот. Жана мухсиндер менен бирге болот деп атат. Аллах ким менен бирге болсо, урматтуу мусулман бир тууган, ал адам эки дүйнө кор болбойт. Аллах менен болгон адам эч качан кор болбойт. Түбөлүктүү жашоодо да кор болбойт, бул дүйнөдө да кор болбойт. Жана ошондой эле Алла субханаху ва таала Али-Имран сүрөсүнүн 120 аятында айтып атат. Ва ин тасбиру ва таттaqu, эгер сабырдуу болуп, жана такыба болсоңор, ла ядуррукум кайдахум шай'a. Ыймансыздардын, диндин душмандарынын айлакерликтери, алардын силерге жеткире турган аракеттери эч кандай силерге зыян бербейт. Демек Аллахтын жардамы болот. Сабырдуулук, такыбалык боло турган болсо. Жана ошондой эле Алла субханаху ва таала я айюхалладина аману тақуллаха ва кулу қаулан садида юслих лакум а'малакум ва ягфир лакум зунубакум деп атат. Ахзаб сүрөсүнүн 70-71 аяттары. О иман келтиргендер, Аллахка такыба болгула, жана жакшы түз сөздөрдү, чын сөздөрдү сүйлөгүлө, ошондо Аллах силердин ишиңерди оңойт деп атат. Ишибизде ишиңерди оңойт, жана күнөөңөрдү кечирет деп атат. Иштин оңолуусу, күнөөлөрдүн кечирилүүсү, Аллахтын жардамы, Аллахтын биз менен болуусу, урматтуу мусулман бир туугандар, баары мына ушул такыбалыкка байланыштуу. Биздин ошол Аллахтан болгон коркуубузга байланыштуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям такыбалардын такыбасы. Эң ибадатчылдардын ибадатчылы. Алла субханаху ва таала кандай жардам берди? Жалгыз өзү келди эле. Эң бир пайгамбар болуп жиберилди. Бирден экиден болуп отуруп Аллах Таала бүт ааламга аны башчы кылып койду. Ошол доордо эле эмес, тээ кыяматка чейин бүт мусулмандардын башчысы кылып койду. Аллах жардам берип койду. Ошол мезгилде жашоолорун карап көрө турган болсок, Алла субханаху ва тааланын берген жардамдары, Аллах менен болгон, Аллахтын пайгамбар аны менен болгон мамилеси, бирге болуулары бардыгы бизге көрүнүп билинип турат. Сахабаларына болгон Алла субханаху ва тааланын жардамдары, анткени алар такыбалардын такыбалары. Эгер такыба болобуз десек, ошолор үлгүлөр. Ошол сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үлгүлөр. Үлгү болушат. Жана ошондой эле Алла субханаху ва таала وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا деп атат.
Ким Аллах Таалага таква боло турган болсо, ал адамга Аллах Таала кыйынчылыктан чыга турган жолун ачып коет деп атат. Кыйынчылыкка баттыкпы? Аллах ошол жолдон чыга турган, ошол кыйынчылыктан чыга турган бир себепти бизге жеңилдетип коет. Эгерде биз, урматтуу мусулман бир туугандар, булардын баары өзүмө жана сиздерге, жалпы мусулмандарга айта турган насаат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын насааты, Алла субханаху ва тааlanын насааты бул. Көрдүңүздөрбү? Кыйынчылыктан чыга турган жол же болбосо себептерди көргөзүп коет деп атат таква болгон адамга. Жана ошондой эле Алла субханаху ва таала ошол эле азыркы аятта кыйынчылыктан чыга турган себеп көргөзөт ага деп атат. Ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Ойлобогон жерден рызкы берет деп атат. Ал ойлогон жок эле ошол жактан рызкы келет деп. Ошондой тараптардан ал адамга рызкы берип коет Алла субханаху ва таала деп атат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, таквалык мына ушундай, биз Аллах Тааладан пайгамбарыбыз айткандай, кандай абалда болбойлу, кайсыл жерде болбойлу, таква болгонго аракет кылалы. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям экинчи сөзүндө бизге айтып атат. Эмне деди? Өзүбүздүн акыбызды баяндап, өзүбүздүн мойнубуздагы, өзүбүз үчүн болгон акыбызды баяндап, бир күнөө иш жасап ала турган болсоң, ошол күнөөнүн артынан сооптуу амал, бир жакшылыкты жаса деп атат. Ушул күнөөңдү өчүрүп кете тургандай дейт. Эгерде адам бул жердеги күнөө деп атпайбы, бир күнөө иш жасап алсаң деп атат. Ал бүт күнөөлөрдү өз ичине камтыйт. Чоң күнөө болсун, кичинекей күнөө болсун. Же болбосо чоң күнөөлөрдүн чоң болгон ширк болсун. Бирок ал ширк кечирилгис күнөө. Бир гана тобо менен гана кечирилет. Анткени ал Аллахтын акысы. Кулчулукту Аллахтан башка бир жаралган махлукка арнап турган адамдын күнөөсү ал ширк. Ал эми чоң күнөө боло турган болсо, анын артынан жасала турган сооптуу иш кандай? Ал сөзсүз тобо керек. Чоң күнөөлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, тобосуз кечирилбейт. Чоң күнөөлөр толтур, аны үйрөнүп билишибиз керек. Биз кайсыл күнөөлөр чоң күнөөлөр? Мисалы, жалган айтуу. Мисалы, бирөөнү кыйбат кылуу. Же болбосо бирөөгө жала жабуу, бир намысы таза аялга бир жаман ыплас жолдо жүрөт деп туруп жала жабуу, эркеки болсун. Же жана башка ушул сыяктуу чоң күнөөлөр. Урлук кылуу, бирөөнү өлтүрүү, бирөөгө зыян берүү, же бирөөнүн малын жеп коюу, же жетимдин акчасын, жетимдин малын жөө, булардын бардыгы чоң күнөөлөр. Эми ушундай чоң күнөө жасап алган болсоң, артынан сооптуу иш жасап койсоң, ал кечирилип калбайт. Биз ошону баяндап атабыз да азыр. Кайсыл күнөө? Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат да, күнөө жасадың, артынан сооптуу жаса, ошол күнөөң кечирилип кетсин деп атат. Чоң күнөөлөр болсо жок, алар кечирилбейт. Сөзсүз түрдө чын ихластан жанакы шарттары табылган тобо болуш керек. Ал ошол күнөөсүн таштоо керек биринчи шарты. Жана ошону жасап койгонуна өкүнүү керек. Жана ага кайрадан кайтпайм деген терең ниет, чечим болуу керек жүрөктө. Эгерде бирөөнүн акысы болсо, аны кайтарып берүү керек. Ушундай шарттар бар. Ошондо анан биздин чоң күнөөлөрүбүз кечирилет. Ал бул чоң күнөөлөр айтканыбыздай демек эмне экен? Анын артынан сооптуу иш жасап койсоң кечирилип кетет деген эмес. Сен мисалы үчүн элдердин акчасын жеп жүрүп, бир мечит салып койсоң, сен жанакы элдердин акчасын жеп жүргөнүң ал жуулуп кетпейт ал. Мисалы, 100 мечит салып койсоң деле. Жада калса, чоң күнөөлөрдү жасап жүрүп, 100 жол ажыга барсаң деле, ал жанакылар кечирилип кетпейт. Ага сөзсүз өзүнчө атайын тобо керек. Ушул нерсени жакшы түшүнүшүбүз керек. Көптөгөн адамдар ушул жерде чындыгында өтө кош көңүл мамиле, жеңил мамиле жасашат. Эгерде билдик, демек чоң күнөө болсо, ал сөзсүз тобо керек. Ал эми кичинекей күнөө болсочу, ошо кичинекей күнөөлөр кечирилет. Ошондой сооптуу амалдар менен. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го: "Ал-жум'ату илал жум'a, ас-салаватул хамс, вал-жум'a илал жум'a, ва рамадан ила рамадан." Ажылык кийинки орозо, кийинки орозого чейин,
5 убакыт намаз, жана Рамазан айы, жана жума намазы, экинчи жума намазга чейинки болгон күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот деди. Бирок идажтунибатил кабаир деген бул кичине күнөөлөрдүн дагы кечирилүүсүнүн шарты бар. Ал кайсыл? Чоң күнөөлөрдөн сактансак, анан кичинелер кечирилет. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман туугандар? Бул жерде чындыгында алымдарда бир аз сөздөр бар, бирок кээ бир алымдар ушинтип айтат. Биздин намаздарыбыздын арасында болгон күнөөлөр намаз менен кечирилет деп атпайбы? Мисалы, же болбосо ушул сыяктуу дагы көптөгөн хадистер бар. Мисалы үчүн, Арафа күндүн орозосу 2 жылдын күнөөлөрүн кечирет деп атпайбы? Өткөн 1 жыл, келе турган 1 жыл. Мисалы, кандайча десе, ооба, ал күнөөлөр кичинекей күнөөлөр. Анан дагы чоң күнөөлөрдөн сактанып жүрсөң, анан кичинекейлерин кечирилет. Аллах Таала айтып атпайбы Куранда: "Ин тажтанибу ма тунхауна, ин тажтанибу ма кабаира ма тунхауна анху, нукаффир анкум сайyiатикум" деп атат. Ал ая, силер чоң күнөөлөрдөн четтене турган болсоңор, биз силердин кичинекей күнөөңөрдү кечирип турабыз деп атат, кечиребиз деп атат. Демек, кичинекей күнөөлөр эле монтип кечирилип, ал соопко айланып кете бербейт, урматтуу мусулман туугандар. Алымдар айткандай, имам Ибнул Каййим рахимахулла айткандай, адамдардын көпчүлүгү жанакы хадистерге таянып алышкан дейт. Арафа күнү 1 күн тутуп койсоң, 2 жылдык күнөө кетти, жума күн десе андан мурунку күнөөлөр кетти деп Аллахтын мээримине таянышып болду дейт. Кээ бирөөлөрү дейт, ушунчалык чектен ашкан дейт. Ушундай бир Аллахтын ырайымдарын ушул жана хадистерди туура эмес түшүнүп алышкан дейт. Жок, андай эмес дейт. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман туугандар? Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи бул жерде айтып атканда, күнөө иш жасап алсаң, сооптуу амал жаса, ошол күнөөңдүн күнөөңдү, жамандыгыңдын күнөөсүн өчүрүп кете тургандай дегенде, мына ушундай түшүнүлүш керек. Көрдүңүздөрбү? Демек, урматтуу мусулман туугандар, биз жанакы айтканыбыздай күнөөлөрдү жеңил санабаш керек. Жеңил санабаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылгандай, өткөн сабагыбызда дагы айтканбыз. Мышыкты тамак бербей, суусун бербей, камап коюп, аны же кое бербей, өзү башка жактан тамак азыктанып алыш үчүн ошентип койгон адам, ошентип койгон аял тозокко кирди деп атат. Кичинекей амал. Бул мышык деп эч ким мүмкүн аны көз эмезге албайбыз, назарыбызга. Ошон үчүн күнөөлөрдү бул кичинекей, бул чоң же болбосо мантип жеңил санабоо керек. Жана ошондой эле биз салих амалдарды дагы жеңил санамашыбыз керек. Кичинекей болсо деле. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай: "Ла тахкиранна минал ма'руфи шай'ан валау ан талqa ахака биwajhin талиq" деп. Эч бир сооптуу ишти бул кичинекей деп аны төмөн санаба. Жада калса бир тууганыңа жылмайып саламдашып коюң дагы, ушул дагы жакшылык, муну дагы төмөнгө санабагын деп. Муну дагы төмөн санама деп атат. Демек, биз ушул жерде, себеби адам баласы ар күнү пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай үйдөн чыгып кетет, же өзүнүн напсин, өзүн өзү азаптан куткарып, азаттыкка алып чыгат. Башкача айтканда, сооптуу амалдарды, Аллахты ыраазы кыла турган амалдарды жасап келет. Же болбосо өзүн кыйрата турган, азапка алып бара турган амалдарды жасап келет. Болду, мындан башка амал жок. Адам жөн эле эч бир нерсени жасабай тура албайт. Сөзсүз жасайт. Оңго же солго басат. Күнөөгө же соопко басат. Же Аллахтын буйругун аткарат, же махлуктун буйругун аткарат. Сөзсүз мындан башкарга жок. Анткени адам, ал жандуу, сөзсүз бир деме аткарыш керек. Бир нерсе жеш керек, жей турган болсо деле, же адал жейт, же арам жейт. Көрдүңүздөр, ошон үчүн биз ушул амалдарыбызда шайтанга азгырылбаш керек. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи азандагы болуп атат. Акыркы сөзүндө эмне деп атат? Адамдар менен жакшы мамиледе бол деди. Чындыгында бул пайгамбар саллаллаху алейхи бул сөзүнүн маанилерин биз мурунку хадистерибизде дагы бир канча жерлеринде токтолгонбуз. Бирөөлөр менен мамиле кылуу бул чындыгында жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадиси бар. Ошол хадисти эгерде биз көз алдыбызга ар дайым алып жүрө турган болсок, ошол эреже катарында иншалла бизге жетиштүү. Бирок баяндаганбыз мурунку сабактарыбызда. Ушул хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи айтат:
ким тозоктон куткарылып жана бейишке кирүүнү кааласа, ал адам эмне дейт? Мусулман абалда өлсүн. Жана ушул хадистин уландысында бизге далил боло турган жери, адамдар менен болгон мамилесинде адамдар ага кандай мамиле кылуусун кааласа, дал ошондой мамиле кылсын дейт. Болду, ушул эреже. Адамдар биз менен, сиз менен кандай мамиле кылышын каалайбыз, дал ошондой мамиле кылганга аракет кылышыбыз керек. Анткени Алла субханаху ва тааля, урматтуу мусулман бир туугандар, биз адамдар менен кандай мамиле кылсак, Аллах дагы биз менен дал ошондой мамиле кылат. Хадистердин биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ирхаму ман фил арди ярхамкум ман фис сама." Жердеги жандууларга, жердеги адамдарга ырайымдуу болгула, ошондо асмандагы зат силерге ырайымдуу болот деп. Демек, адамдар менен кандай мамиледе болсок, Алла субханаху ва тааля биз менен дагы дал ошондой мамиле кылат. Анткени ли аннал жазаа мин джинсил амал. Анткени Аллахтан бериле турган жаза дагы, сооп дагы биздин жасаган амалдарыбызга жараша болот. Алла субханаху ва тааля барыбызга жардам берсин. Аллаху алам. Саллаллаху алейхи ва саллям ала набийина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи аджмаин.